Кара Суу районунда жаңы ачылган пахта тазалоочу заводдо суткасына 70 тонна ак алтын кайра иштетилет. 100гө жакын жаңы жумушчу орун түзүлүп, кайра иштетилген ак булат Туркия мамлекетине экспорттолуп жатат. Пахтанын баасы азыр 96-97 100ге чейин болуп атат. 1000 гектар договорубуз бар. Ошо дыйкандар менен фермерлер менен иштеп атабыз азыркы учурда. 1000 гектарды алдын биз акчасын берип коебуз. Азыр бизге пахтаны тапшырып атат. Пахта азыр мына көрүп атасыңар. Ошол жерге түшүп, анан очистка болуп мына заводдун ичине кирип, ал жерде волокно болуп, таза экологический, таза продукция болуп чыгып, бул жер азыр Туркияга экспорт болуп атат. Бүгүн аталган ишкана менен 10дон ашык мамлекеттин өкүлдөрү келип таанышты. Белоруссия, Иран жана башка мамлекеттин өкүлдөрү өз ара кызматташуу боюнча пикирлери менен бөлүштү. Пахта заводу биздин кызыгуубузду жаратты. Эгер сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, Иранга пахтанын даяр продукциясын экспорт кылсак деген көз караштарыбыз бар. Ушундай иш-чараны өткөрүп туруу абдан пайдалуу экен. Кыргызстандын Тышкы иштер министрлигине ыраазычылык билдирем. Андан соң атайын делегация 50ден ашык продукциянын түрүн өндүргөн Алайкуу Органикс ишканасына барышты. Анда өндүрүлгөн сүт азыктары, бал, шербеттен ооз тийип, экологиялык жактан таза, улуттук ыкмалар менен өндүрүлгөн продукциялар келгендердин кызыгуусун арттырды. Учурда ишкана экспорттун көлөмүн көбөйтүү менен бирге бизнес ачууну пландап жаткан жаш ишкерлерге окутуу борборлорунда уюштуруп жатканын айтты. Монголиядан тааныштык, Казакстандан тааныштык, ОБСЕдан таанышып, мындай бирге келешекте иштей турган мындай ойлорубуз пайда болуп атат. Иш сапарын жүрүшүндө атайын делегация Уна курулуш ишканасынын ишмердүүлүгү менен да таанышты. Жолугушуунун негизги максаты башка мамлекеттин өкүлдөрүн Кыргызстанда өндүрүлгөн продукцияларга тартуу жана андан ары кызматташуу болуп саналат. Ошол кечеги күnkү, бүгүнкү жана эртеңки болуп жаткан ошо иш-чаралар бүт бардыгын биз ошол президенттин саясатынын негизинде жасап атабыз да. Президент азыр Садыр Кожоевич ушу Кыргызстанга инвестиция тартуу боюнча биринчи указы ошол сырттан келген инвесторлорду коргоо боюнча указга кол койгон. Ошол негизинде иш-аракеттер болуп, азыр туризмди өнүктүрүү боюнча да өтө чоң иш-аракеттер жасап атабыз. Ушу жыйынтыкты иш-чараларды эрте экспо өтсө, Кудай буйруса анан жыйынтыктарды айтабыз. 3 күндүк иш-чара эртең түштүк Экспо 2021 жарманкеси менен жыйынтыкталмакчы. Зыйнат Ибраимова, Нурбол Талантбек уулу, ЛТР, Ош облусу.